Тажикстанга тонналаган пиязды алып өтүүгө аракет кылган Лейлектен тургуну кармалды. Баткен облусунда жашылча жемиштерди аткезчилик жол менен экспорттоо аракети бөгөттөлдү. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Белгилүү болгондой, жашылча жемиштер Тажикстанга ташылмак. 31 мартта УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгы тарабынан Жаңы Бак Маргун арка айланмауна жолунда Mercedes-Benz Sprinter 3 унасы токтотулган. Анда жалпы салмагы болжол менен 10.500 кг болгон пияз алынган. Жүктөрдү Тажикстандын аймагына мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган Лейлек районунун тургундары 1984, 1993, 1980 жылы туулган жарандар кармалышты. Кармалган пияздын контрабандага багытталган баасы 500 000 сомдон ашык сумманы түзөт. Жыйынтыгында жүк ташыган унаалар Ортобоз чек-ара заставасынын номер 2022 аскер бөлүгүнүн аймагына жайгаштырылып, бул факт документтештирилди. Учурда тиешелүү тергөө амалдары уланууда. Булак Суперкежи. Бишкекте аялды өлтүрүү сүзгөн айдоочу 7 жылга эркинен ажыратылды. Бишкек шаарында 50 жаштагы Миргул Айткулованы өлтүрүү сүзүп кеткен айдоочу 7 жылга абакка кесилди. Бул тууралуу маркумдун уулу Азизкан Алымбаев соц баракчасында билдирди. Анын айтымында соттук иш 31 мартта 1 май райондук сотунда каралып, сот айыпталуучуну 7 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алынды. Сот тармактарда 30 январда Бишкекте катталган жол кырсыктын видеосу тараган. Кырсыктын Станов менен Фрунзе көчөсүндө катталган. Анда Honda Fit унаасынын айдоочусу жол чырак кызыл күйгөндө өтүп, жол анын кесепетинен 50 жаштагы аял каза болгон. Кырсыктан 3 күн өткөндөн кийин аял ооруканада көз жумган. Буга чейин иш Свердлов райондук сотунда каралып, сот айдоочуну үй камагына чыгарган. Бул тууралуу маркум Миргул Айткулованын балдары айтып чыгып, соттун чечими коомчулук арасында чоң резонанс жараткан. Булак Суперкежи. Президент Садыр Жапаров 3 улуттук борбордо балдарды дарылоодо дары-дармейке акча албоону тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Мындай тапшырманы мамлекет башчысы кечээ 1 апрель күнү Бишкектеги бир катар медициналык мекемелерди пландан тышкаркы текшерүү учурунда саламаттыкты сактоо министрине жана ооруканалардын жетекчилигине берди. Бүгүн бир катар ооруканаларга күтүүсүз барып текшерүүсүнүн жүрүшүндө президент Садыр Жапаров улуттук онкология жана гематология борборунда, улуттук эне жана баланы коргоо борборунда, улуттук фтизиатрия борборунда бейтаптардын ата-энелери жана туугандарынан оорулуулар үчүн дарыга акча каражатын албоону тапшырды деп билдирди Султанбаев. Булак Суперкежи. Медицинский центр Фрунзе приглашает всех желающих получить полноценную медицинскую помощь. У нас высококвалифицированные врачи помогут вам в решении любых недугов. Услуги стоматолога, лечение, удаление, протезирование, ортодонтия и имплантация зубов без боли и с гарантией качества. Услуги гинеколога, ведение беременности на любых сроках, УЗИ малого таза, лечение ИПП и бесплодия, ведение и удаление ВМС, а также кардиология, терапия, педиатрия, процедурный кабинет к вашим услугам. Медицинский центр Фрунзе. Только у нас, вдали от дома, вы почувствуете себя, как у себя на родине. БУНун коопсуздук кеңештин төрагалыгы 1 айга Россияга өттү. Россия 1 апрелден тарта БУНун коопсуздук кеңешине төрагалык кылат. Бул мезгил аралыгында эффективдүү ар тараптуулук курал жаракты экспорттоодогу тобокелчилик жана жакынкы чыгыштагы абалды жөнгө салуу талкууга алынмакчы. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка кеңештин бир катар сессиясына РФ Тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Сергей Лавров төрагалык кылары айтылат. Буга чейин Украина маселеси апрелге белгиленмегенин айткан Россиянын буудагы туруктуу өкүлү Василий Небензя Украина темасына арналган кандайдыр бир жыйын болорун четке каккан жок. Апрелдин башында атайын операция жүрүп жаткан аймактан балдарды эвакуациялоо боюнча бейформал жыйын өткөрүү пландалган. Мында Москва балдарды Украинанын огунан коргоо жана аларды коопсуз жайга жайгаштыруу жаатында көрүп жаткан аракети тууралуу маалымат берет. Ал эми 10 апрелде согуш багытындагы продукциянын экспортун жөнгө салуу боюнча келишимдердин бузулушу менен пайда болгон тобокелчиликтер талкууга алынат. Ай соңуна жакын Нью-Йоркко Лавровдун келиши күтүлүүдө. Эл аралык абалга жана Россия-Америка мамилесиндеги кризистен улам Тышкы иштер министрлигинин жетекчиси баштаган делегация виза берүү маселеси кандайча чечилери азырынча белгисиз.
Лавров 25 апрель күнү жакынкы чыгыштагы абалды жөнгө салуу темасы боюнча министрлердин деңгээлиндеги жыйынга төрагалык кылары айтылган. Эскерте кетсек, төрагалык алдында РФ Тышкы иштер министрлиги тышкы саясаттын жаңы концепциясын бекиткен. Анда адамзат революциялык өзгөрүүлөрдүн доорун баштан кечирип жатканы, акыйкаттуу көп пайлардуу дүйнөнү түзүү уланып жатканы айтылган. Бунун коопсуздук кеңешиндеги төрагалык ай сайын улам бир мамлекетке өтүп турат. Булак Назар Ньюс кежи. Польшанын жашоочуларын Орусия менен мүмкүн болуучу чыр-чатакка даярдашууда. Бул тууралуу журналист Евгений Зинкевич Myself Польша журналында макаласында билдирди. Анын айтымында Польшанын азыркы бийлигинин аракеттери экинчи дүйнөлүк согуш убагындагы өкмөттүн чечимдерине окшош. Польшадагы азыркы саясий пропаганда согуш жылдардагыдай эле иштеп, ошол кездеги режимде популярдуу болгон ыкмаларды жигердүү колдонууда. Ал кезде поляктарга Германиянын мизин кайтарууга жетишерлик күчүбүз бар деп пропаганда кылышкан, деди журналист. Мындан тышкары ал Варшаванын Орусия менен согушка кирүү мүмкүнчүлүгүн мойнуна алган Польшанын элчисин жакында Парижде сүйлөгөн сөзүн эске салды. Зинкевич белгилегендей, мындай билдирүүлөр мындан ары күлкүлүү эмес, трагедиялуу көрүнөт. Булак Назар Ньюс кежи.